Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу президиум. Могул Кыргыз келечеги коомдук бирикмесинин башчылары, мен сиздерге абдан чоң ыраазычылык билдирем. Маселени убагында көтөрүп, болгондо да туура көтөрүп атасыздар. Bundan толук бир жума мурун, 15 февралда биз Кыргыздын чыгаан уулу, патриот уулу Садыр Жапаровду коргоо элдик кыймылынын демилгеси менен уюштурулган тегерек стол өткөргөнбүз. Анын резолюциясы бардык маалымат каражаттарында таркатылып, азыр кызуу талкууда болуп атат. Эми мындайда темаңыздар мага абдан жакты. Азыркы экономикалык саясий абал. Примерно ушундай түшүнсө болот да, туурабы? Азыркы экономикалык саясий абал кандай? Азыркы экономикалык саясий абал опурталдуу деп айтсам жумшак болуп калат. Коркунучта, абдан чоң коркунучта турабыз биз бүгүн. Өкмөт, бийлик азыркы экономикалык саясий абалды контролдой албай калды. Ачык эле айталычы бири-бирибизге. Аяка буяка кыйшактатпайлы. Мен буну кандай белгилерден билип атам? Аны баарыңыздар эле билип турасыздар. Айтылган сөз менен жасалган аракет жана анын жыйынтыгы асман менен жердей болуп атат. Канчага чейин ушундай уланышы мүмкүн? Мына менин алдымда азыр коммунист мекендеши сүйлөдү. Ошол эле классик Маркс баягы Фейербахтын тезисинин аягында 11 пункт менен айткан го, все философы тем или иным способом объясняют мир, но задача состоит в том, чтобы изменить его. Кандайдыр конкреттүү кадам гана калды. Мен бунун бардыгын Садыр Жапаровдун башына түшкөн мүшкүл ишти анализдеп, анан кийин келип ушул жыйынтыкка келдим. Мен эмне үчүн ушул элдик кыймылды башкарууга макул болдум? Болсо мен окумуштуумун. Мен деле ошол эл катары тынч жашагым келет. Менимче Садыр Жапаров азыр Кыргызстандын келечегине эң чоң баягындай бир бурулуш болгондо да өнүгүүнүн жолуна сала турган бир катализатор фигурага айланды азыр. Садыр Жапаровдун өзүнүн керт башынын тагдыры ал локалдык эле маселе болуп калды. Ал улуттук лидерге айланып бара жатат. Вот ошону көрө алышпай, ошодон коркушуп, ошодон жалтанышып, ушундай мышык чычкан ойну саясатына өтүп алышты. Урматтуу мекендештер, балким маалымат каражатына таратылар, ушул жерде мынакей тартып атышат. Мен силерге ошол элдик кыймылдын атынан 2 мартта саат 1-де аянтка деп топтолгон демилгени колдоп бериңиздер жана келиңиздер. Бул жерде бийликке революциялык жол менен, же болбосо кандайдыр бир баягындай бир гипотетикалык, бир аморфтук, бир баягындай бир гипотезалык жол менен бийлик талам, андай мындай деген деле ниет жок. Бир айнек сынбасын, бир адамдын мүчүлүш кетпесин. Исключительно Садыр Жапаровдун ошол мыйзамсыз камалганын биз мойнубузга алып туруп, мунапыз же болбосо ырайым маселесин карап бергиле деген бардык мыйзамдуу жолдорго эч кандай реакция болбогондон аны чыгып атабыз. Буну 2-3 киши эле мен баш болуп ойлоп тапкан жери жок, бул элдик демилге болду. Биринчи пикир Түп районунда, Ак Суу районунда, Тоң районунда айтылды, Нарында айтылды. Азыр Кыргызстандын бардык райондарынан өкүлдөр келип атышат. Ошондуктан опурталдуу болот 2 март. Анан кийин тигиндей болот, мындай болот дегениңиздерге негиз деле жок. 2 мартта менимче эл өзүнүн сөзүн ачык оюн айта турган бир ушундай площадка түзүп атабыз. Ошондуктан бардыгыңыздар эч кандай провокацияга берилбестен маселени бир точканын айланча локализовать этип сүйлөй берсек жакшы болот эле. Резолюция
пункттар бардығы мен кабыл алам, жактырам, абдан грамотно жазылыптыр. Бир гана мынау Садыр Жапаровка тиешелүү жери бар экен. Кумтөр чатагы боюнча соттолгон Жапаровду мыйзамдарды туура колдонуу менен камактан чыгаруу талап кылынсын. Абдан жакшы. Бирок муну конкреттештирип жазбайлыбы? Азыр Мукар Шалтаков могу жерде айтты. Бул киши юрист, спикер болгон киши. Мыйзамдуу жолу менен, мыйзамдарды туура колдонуу жолу менен деген ушундай болуп кетсе, анда биздин мыйзамчылар дагы 1 жыл кармашат. Ар нерсени аяқты буяқты. Біз болгон эки эле жолун ачык айтып атабыз. Мына менин юристтерим отурат. Мунапыс мыйзамы менен же болбосо ырайым берүү. Бул президенттин конституциялык укугу. Ошол экөөнү ошол мына конкреттүү жазып коелучу, мына 4-чү пунктта. Мен жазып берем, аз жазып эле даярдап койдум. Анан кийин мен дагы 2 минут убактым бар. Урматтуу туугандар, быйыл 2020-жылы Кыргызстандын тагдыры чечилет, бир жаңсыл болуп. Кыргызстандын тагдыры эмне үчүн бир жаңсыл болуп чечилет деп айтып атам. Себеби эл азыр абдан катуу өстү. Элдин маанай такыр башка. Эл мурдагыдай аянтка чыгып, ак үйдү алып, анан кийин дагы кезектеги бир жегичтерди отургузуп коюп, анан өзүнүн оокатын кылбайт мындан ары. Мындан ары ар бир жегичтин, ар бир коррупционердин атын дарегинен бери жазып отурат. Алган акчаларын генералдык прокуратура, АКС, бардык билик мутактары билбесе, эл баары билип, бардыгын ал турсун өкүмүндө даярдап койду. Мен силерге ачыгын айтам. Ачыгын айтам. Бул жерде баягы ой солоктотуп, аяка буяка кыйшатпайдын кереги жок. Азыр такыр башкача протест болот. Ошон үчүн мен таң калып атам азыр биздин жогорку кеңешке. Мен өзүм да депутат болгомун. Алар эмне такыр эле акырдан баштары көтөрүлбөй калдыбы? Алар ошол азыр Мукар Шалтаков абдан маданияттуу киши да айтып атпайбы, СДПга 2ге бөлүнүп, ошол 2 партияны алып кетип атат. Туура. Бир эле СДП эмес, жогорку кеңештин бардык 120 депутаты ошол 2 партия менен кетип атышат. Эгерде чындап сурай келе турган болсок, балким бир 10% айтышы мүмкүн, мен ал иште бул ишти кылдым 5 жылда деп. Калган 90% эч нерсе айта алышпайт. Жазып берсе да айта алышпайт, окуй да алышпайт. Кыргызча дагы, орусча дагы. Бирок депутатка келишет, келгенге аракет кылышат, жан өрөшөт. Анын биринчи эле кадамы мына кечеги Оштогу, Караколдогу, Токмоктогу шайлоочуларды жергиликтүү кеңештин шайлоосуна каттоолор болду. Айланайындар. Бир үйдө 1300 кишинин катталышы. Гиннеске киргизбей эле атып ташташ керек андай кишини. Мына азыр келе жатып уктум, бир киши Ошто өзү билбейт экен, 500 кишини каттатып коюптур анын үйүнө. 900 билбей 500 деген цифра калыптыр менде. Отушу окшогон. Андан кийин биз баягындай эле аны карайлы, муну карайлы деген нерсе чынында абдан бир болбогон нерсе болуп атат. Садыр Жапаровдун резолюциясы боюнча мен негизинен айттым. Мына шайлоо комиссиясы, менимче бул шайлоо комиссиясы менен эч кандай составы менен эч кандай биз кандайдыр бир шайлоону өткөрүүгө бара албайбыз. Менимче элдин азыр көбүнүн пикири кандай болуп атат? Ошол мына жергиликтүү кеңештерге шайлоо 12-апрелде болот экен, же 14-апрелдеби? Ушул генералдык даярдык кандай мындай деп атат. Бирок көпчүлүк айтып атышат, биз күздөгү шайлоо кандай болсо да тааныбайбыз. Кандай болсо дагы биз аны кабыл албайбыз деген болуп атат. Вот ушул Ыбышев Аксакал, ушул опурталдуу. Бул ким үчүн опурталдуу? Албетте биринчи бийлик үчүн, бирок элдин өзү үчүн да опурталдуу. Себеби провокациялык иштер болуп, балдарыбыздын, кыздарыбыздын каны төгүлбөсүн деген эме менен жашашыбыз керек. Ошондуктан мына 16 партиянын өкүлдөрү отурупсуздар. Баарыңыздарды расмий түрдө ушул трибунадан 2 мартта аянтка чакырабыз. Тынчтык аянтына чакырабыз. Азыр көп партиянын лидерлери эмне кылып атышат? Аңдып, күтүп отурушат. Өлсө өкүрүп, өлмөсө бакырык деп. Мына ушул Кыргыздын түбүнө жете турган, сапат Кыргыздын түбүнө жете турган эме ушул болуп атат. Ана көбү ак үйдү акмалап, мага канча орун берип коет экен деп жүрөт.
Эртеге эл бийликти колуна алып, же кандайдыр дагы бир чоң өзгөрүүлөр турган болсо, биринчи ошолор жүгүрүп барышат. Ошондуктан баарыбыз чечкиндүү бололу, баарыбыз бири-бирибизге ак сүйлөп, таза гана мамиле кылып, өзүбүздүн келечегибиз, балдарыбыздын келечеги үчүн кам көрө турган иштерди гана жасайлы. Эки жүздүүлүктөн Кудай сактасын. Баарыңыздарга чоң рахмат.